Bismillahirrahmanirrahim. Мейірімдүү, ырайымдуу жараткан Алла Тааланын аты менен баштамакчымын. Аллага алкыштар, мактоолор, даңктоолор болсун. Ал эми сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассаламга салам салаваттар болгон болсун. Орозого даярдык сабагыбызга кезек бермекчибиз. Бүгүнкү өтүлө турган маселе Рамазан айы бизден эмне нерсени талап кылат? Рамазан айында кайсыл иштерди кылыш керек болот? Мада ятаталлабу минна шахру рамадан деп чоң ата устазыбыз Абдулла Сыражуддин аль-Хусейни рахимахулла бул жерде жазып эскерип кетип атат. Рамазан айы бизден эмне нерсени, кайсы нерселерди талап кылат? Биринчи көңүл бура турган нерсе ал-иксару мин тилаватил Кур'анил Карим, Алланын сөзүн көбүрөөк окуп калуу. Булай да Кур'ан түшкөн ай болуп атпайбы? Шахру рамадан аллади унзила фихи ал-Кур'ану худан линнас ва баййинатин минал худа вал фуркан деп. Кечеги сабактарда өттүк. Адамдарга акыйкат менен акыйкатсыздыкты, ак менен караны, ыйман нуру менен ыймансыздыктын караңгычылыгын ажыратып айгинелеп түшкөн ыйык Кур'ан Карим мына ушул Алланын сөзү Рамазан айында түшкөн деген сөз. Рамазан айында көбүрөөк Кур'ан окуп калышыбыз керек болот. Эмнеге десек, биринчи себеби Рамазан айында мына ушул Курандын бардыгы толук бойдон 7-чи кабат асманга түшкөн. 7-чи кабат. Өйдөрдүн ылдый санаганда биз тараптан ошол 1-чи асман кабатына Кур'ан Карим түшкөн. Андан 23 жыл бою пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын жүрөгүнө атайын Жебрейил пешти аркылуу окуяларга жараша Алланын илимине ылайык бөлүнүп түшүп турган. Ошол себептен бул айда Рамазан айында көбүрөөк Кур'ан окуш керек болот, өзгөчө түндө деп атат. Сыйяма филлейл, түндө көбүрөөк Кур'ан окуш керек болот. Түндү тарави менен Кур'ан менен өткөрүүгө аракет кылыш керек. Күндүз мисалы жумушта болуп калышы мүмкүн, башка болушу мүмкүн. Бухари, Муслимде хадис келген. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын Рамазандагы ибадатын бизге сыпаттаган хадис келген да, мүнөздөгөн. Кана Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалам ажвадан нас. Өзү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам түпкүлүгүндө, дээринде, аслисинде ушундай кол ачык, жоомарт, айкөл адам эле. Wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Өзгөчө Рамазан айында Жебрейил пеште Кур'ан аяттарын алып түшкөндө пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мурда кийин болуп көрбөгөндөй дагы жоомарттык, кол ачыктык, мындайча айтканда, ишин аткарат эле деп атат. Wa kana Жебрейил алейхиссалам ар бир түнү Рамазандын ар бир кечесинде Кур'ан аятын алып түшүп фаюдарисул Кур'ан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга окуп берип, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Жебрейил пештеге окуп берет эле. Фала Расулуллах ажваду бил хайри мин ар-рихил мурсала. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын ушунчалык кол ачыктыгы, жоомарттыгы, айкөлдүгү, берешендигинин астында аргымактай согуп турган желдер дагы, шамалдар дагы эч бир кеп сөз болбой калат эле дейт. Адатта удургуган шамал бар го, кандай аргымак сыяктуу ушундай бир тездикте жүргөн шамалдын тездик ылдамдыгынан дагы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын жоомарттыгы, берешендиги андан дагы озуп кетет эле. Мындайча айтканда, шамал дагы жете албай калат эле деген сөз. Бул жерден керектүү жер мынакей, күндө кечинде Жебрейил периште бири-бирине Кур'ан тапшырат эле деп атат. Окуп берип. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам. Жана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ютилул кырат фи қиям Рамадан лейлен аксар мин гайрихи. Адатта пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам түнкү тахаджуд, қиямул лейл намаздарын окуйт эле, түнкү намазын. Бирок Рамазан айында башка түндөрдөн бөлөгүрөөк, узагыраак кылып, баягындай Кур'ан окуйт эле деп атат. Тарави намазындачы. Бирок албетте ага эл даяр боло турган болсо, анан эл көтөрө албай, жаңылар кошула турган болсо, бизде фикх китептерде айтат, ал туурасында да хадистер бар. Би хайсу ла ямаллул кавм, арттагы коом зеригип кетпегендей болуш керек. Мисалы кээ бирлери бар да, шашылыш түрдө 3-4 күндө Куранды бүтүрүп коюп, мисалы 10 парадан, 20 парадан окуп калган күнү жөнөкөй жүргөн болот. Жок, ар бир түндө эң жакшысы тарави менен өткөрүүгө жетпейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга Худайфа ибн Яман деп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам аманат сырларыны бүт тапшырып кеткен эң аманаткөй адам. Сахаба айтып атат: "Атайту набийя саллаллаху алейхи вассалам фи лейлати мин Рамадан." Күндөрдүн биринде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга кайсы бир түнү Рамазандын түнкү кечелеринин биринде келип калдым эле. Келсем пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам туруп намаз окуп аткан экен. Алла Таалага мактоолорду айтып, сананы айтып намазга киришип, кийин Бакараны окуду дейт. Бакара сүрөсүн. Бул өтө узун аят.
узун сүрөлөрдүн бири да. Андан кийин Бакара кошуп Ниса сүрөсүн окуду дейт. Андан соң Али Имран сүрөсүн окуду. Ла ямурру би аяти тахвифин илля вакафа индаха. Ар бир коркунучту, адамзатны кыяматтын коркунучунан эскерте турган, Аллахтын каар азабынан мындай бир эскерте турган коркунучтуу аяттарга келгенде сөзсүз токтоп, ошол жерде көз жашын агызып, үммөт үчүн ушундай бир ичинен мындай сызып, үммөт үчүн кыжаалат болуп, кабатыр болуп, сөзсүз коркунучтуу аяттарга токтоп окуду дейт. Демек узун окуду деген сөз да. Адам өзү кээде мешитке келеше албай жалгыз окуп калса, же аял заты үйдөн окуйт да, үйдөн окуп кала турган болсо, ошол учурда таравини мындай узунураак кылып окуганы жакшыраак болот экен, өзү кыйналып калбаса. Башка риваятта ошол эле Хузайфа радиаллаху анху, Аллахым ыраазы болсун, айтып атат, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам түндөрдүн биринде уюп намаз окуп калдым дейт. Ошентип бул дегени Бакара сүрөсү. Тарави кечесинде айтып атат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи Бакара сүрөсүнө баштады дейт. Ошентип 100-чү аятына жетип калганда мен ойлодум дейт, азыр рүкү кылса керек деп. Жок, 200-чү аятына чейин жетти дейт. 200 аяттан кийин эми рүкү кылса керек десем, жок, Бакараны толук бүтүрдү дейт. Бакараны бүтүргөндөн кийин болду, эми Амана Расул менен акыр жагы бүтөт эмеспи? Ошол акыркы аяттарын Бакараны окуп бүтүргөн соң эми рүкүгө кетсек керек десем, жок, Ниса сүрөсүн окуп баштады. Анан Нисаны толук бүтүрүп туруп рүкүгө кетти дейт. Рүкүдө туруп Субхана раббиял азим деп кадимкидей дуаларын айтты дейт. Азирети Хузайфа, Аллахым ыраазы болсун, айтып атат, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын рүкүдө турган учуру, ушунчалык узак турганы, кыям жана Бакара, Ниса сүрөсүн окуганчалык деңгээлде турду дейт. Андан кийин саждага кетти, саждада да ошончолук узак убакыт турду дейт. Саждада Субхана раббиял а'ла, жаратуучу Алла Таалам ар бир кемчиликтерден таза, кадыр баркы бийик деп ушул дуаны айтып, саждада да ушунчалык узак убакыт турду дейт. Анан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи куллама иза марра би аяти рахматин, Алла Тааладан мээрим үмүт эте турган мээрим аяттар өткөндө, сала Кудай Тааладан жакшылыгын суранды дейт. Ва иза марра би аяти азабин таавада. Баягы тозок жана акыреттин кыйынчылыктары жөнүндө коркунучтуу аяттардан өткөндө Алладан ошондон сактоо суранды, өзү жана үммөт үчүн деп атат. Ал эми кайсыл жерде Алла Тааланын бир аруулап даңазалаган аяттар келсе, Субханаллах деп ошол Алла Таалага акысын берип атты дейт. Албетте бизге ал намазга бизге уруксат берилбейт, ал пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын өзүнө тиешелүү маселе. Ва амара Умар радиаллаху анху Убай ибн Каабты дагы, Тамимун ад-Дариди дагы ошол Рамазан айында адамдарга тарау окугула деп буйурду. Алар окуганда дагы бир рекетте ошо 200 аяттарды окуйт эле дейт. Бирок улар ошо таравиге киришкенде сахабалар дагы илля ахирал лейли идрак сухур, түндүн акырында гана таравыны бүтүрүп, анан саарлыкка жетишип калалы деп саарлыкка барып, ооз бекитип кайра куфтанга келип калат эле дейт. Колдон келишинче арттагы коом даяр болсо, таравыны узунураак окуган жакшы болот экен. Эгерде арттагы коом, мешитке келген жамаат ошол нерсеге көнүп кала турган болсо, ал эми үйдө окулуп калган шарттарда аял зат өзгөчө узунураак кылып окуганга жетпейт экен. Мурдагы алтын доордо өмүр сүргөн сахабалар, андан кийинки келген муун табииндер, аларды көргөндөр таба табииндер 3 алтын муунда алтын доордо өмүр сүргөн адамдар, өмүр кечирип жашаган адамдар. Рамазанда сөзсүз тарави намазында таравиден сырткары ар бир 3 түндө бирден Куранды хатым кылып окуп бүтүрүшөт эле деп атат. Ар бир 3 түнүндө Куранды хатым кылып бүтүрүшөт эле. Кээ бирлери болсо ар бир 7 күндө бүтүрөт эле, кээ бирлер ар бир 10 күндө бүтүрүлөт эле деп атат. Эми бул баягы ар бир адамдын илимине, ошо Куранга канчалык жакынага каралат. Биз жалпы карапайым эл жок дегенде Рамазанда бир ирет баштан аяк хатым кылууга аракет кылыш керек болот. Куранды өзгөчө мындай бетинен карап дагы, мону мисалы Куран китеп деп элестете турган болсок, татынакай даарат менен ички сырткы тазалыкты айкалыштырып, кыблага карап, эми бунун баары адептер да, аузу бисмилласын айтып, жакшынакай бир чын ыхлас менен Кудайдан соопторду, ажырларды, сыйлыктарды үмүт кылып, арзуу кылып, жакшынакай бир Куранды баштан аяк ушундай окуп чыкканга аракет кылыш керек болот. Ошол эң бактылуу адам. Бул киши айтып атат, биздин мазхаб башчыбыз имам Абу Ханифа рахимахулло Рамазан айында 60 жолу Куранды окуп бүтүрөт эле. Күндүз бир ирет Куран, түнкүсүн дагы бир ирет Куран окуп бүтүрөт эле деп атат. Намаздын ичинде бир, намаздын сыртында бир болуп.
Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хадис бар. Ас-сиям вал Кур'ан, орозо менен Кур'ан яшфа'ани лил-абди явмал қияма, қиямат күнү адамга күбөлүк өтөт деген. Орозо менен Кур'ан кыямат күнү адамга күбөлүк өтөт деп атат. Күбөлүк өтөт дегени бейишке кирүүгө, жолдомо алууга кадимкидей себепкер болот. Орозо келип айтат: "Эй Роб, о жаратканым, манатуху таама ва шахавати биннар." Күн бою таңзаардан кечке чейин, күн кылтайып батканга чейин мен муну тамак аштан, адал никесиндеги аялга жакындыкка баруудан, тамак аш, суусундуктан, зарыл нерселерден мен муну тыйдым. Мен себептүү бул ал нерселерге барган жок, ичип жеген жок дейт. Фашаффи'ни фихи, уруксат берсең, мен бейишке жетелеп кирейин деп айтып атат. Ва якулул Кур'ан, Кур'андагы келип айтат, Кур'анда адам көп окуй турган болсо, манатухун наума бил-лейли. Түнкүсүн болсо таравih намазын окуп, анда Кур'ан окуду. Имам Кур'ан окуганда бул ихлас кылып барып имамдын кыраатын укту. Бул да Кур'ан окуганга жалпы маанисине кирип кетет да. Анан андан сырткары да кечинде Кур'ан окуду деп, фашафи'ни фихи, ушул уруксат болсо, уруксат берсең мен дагы бейишке колдоп, жолдоп алып барайын дейт. Кол ошондо фаяшфаани, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтып атат, Алланын ызын уруксаты менен Кур'ан менен орозо пендеге шапаат бандай колдоого өтөт деген сөз. Имам Муслим бизге жеткирип берип атат бул хадисте төмөнкү. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Иқраул Кур'ан", Кур'анды көбүрөөк окугула дейт. Өзгөчө Рамазан айында, Кур'ан түшкөн айда окуган жакшы болот бул. Не үчүн дегенде, фа иннаху яти яумал қиямат шафиан ли асхабихи, кыяматта Кур'ан өз ээлерине шапаатчы болуп келет. Колдоо көрсөтүп келет деп атат, Алланын ызын уруксаты менен. Жок дегенде, ушул Рамазан айында биз Кур'анды бир ирет баштан аяк окуп, кимде ким мисалы арабча окуй элек болгон болсо, эмки жылкы Кудай Таалам бир тагдырды өмүрдү жаза турган болсо, жыл бою ошол Кур'анды арабчасынан так эрежесине ылайык окуганды үйрөнүшүбүз керек болот. Аллах Таалам баарыбызга берекесин берсин туугандар. Ошол Кур'ан маселеси болуп атат бул жерде. Ва шафаатул Кур'ан иннама яналуху ман ятлуху хакка тилаватихи. Анан Кур'андын шапаатка өтүүсү бул Кур'андын акысын берип окугандар үчүн деп атат да устазыбыз. Бул биринчи кезекте кандай бимутават ахкам, Кур'анда келген адал арамга маани берүү, адалга ыктап, арамдан алыс болуу. Арамдан алыс болуу. Жана экинчи кезекте Кур'андын адеп ахлагы менен баягындай кулк мүнөздөлүү. Кур'анда эмне деп айтты? Ва кулу лин-наси хусна, мисалы. Жалпы адамдарга жакшы сөз сүйлөгүлө деди. Өзгөчө улуу муунга жакшы сөз сүйлөш керек болот. Ата-эне, кайната, кайненеге мисалы кызмат кылганды, жакшы сөз айтканды үйрөнүш керек. Үчүнчү кезекте ол кыям би ваджибатихи фил-лейл ва-нахар. Ошол күндүзү жана түнкүсүн Кур'андагы келген буйруктарды колдон келишинче аткарууга аракет кылыш керек. Бул туурасында мына пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтып атат, Кур'андан адептерин айтып атат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан: "Ла ятавассаду ал-Кур'ан", Кур'анды жазданып, Кур'анга адепсиздик мамиле кылбасын деп атат. Жазданып жатып, мындай бир боорун басып, Кур'анды кымтып басып, же болбосо дааратсыз кармап, ага адепсиздик мамиле кылбасын деген сөз. Бул дегени ла юксирун наум алейхи хатта ясира лакал висада. Үйдө Кур'анды чаң бастырып, жаздык катары Кур'ан жаздык айланып калбасын деп атат да. Мындай эле жазданып жатат, ошого уктап эле, уйку сурап аны окубай, анын бетин ачпай, Кур'анды кор кылбасын, жетим кылбасын деген сөз. Чаң басып калбасын деген сөз. Балким ошол Кур'андын буйруктарын аткарып, Кур'андын акысын берип, капилетте калып калбасын деген сөз. Имам Навави рахимахуллах мына бул туурасында адамдардын канчалык убакытта тез аралыкта Кур'анды хатым кылгандыгы туурасында көбүрөөк бул жерде айтып берип атат. Бирок бизге керектүү жери, бизге керек жери жок дегенде ошол Рамазан айында бүгүндөн баштап Рамазандын акырына чейин бир ирет Кур'анды хатым дегени толук окуп чыгууну Кудай Таалам бизге насип кылган болсун. Насип кылган болсун ал. Бул биринчи нерсе, Рамазан айында бизден талап кылынган нерсе Кур'анды көбүрөөк окуп. Эстеп калдыңыздарбы? Экинчи нерсе мынакей. Номер коюп кете берели, тизмектеп. Экинчи ал-иксару минал истигфар ва минат тахлил деп атат. Вал иксару мин зикриллахи таала. Көбүрөөк Алла Тааладан кечирим сурап калыш керек. Адам канча деген күнөөнү кылат, билип билбей ою менен күнөө кылат, жаман нерсени ойлоп. Көбүрөөк Кудайдан кечирим сурап, анан тахлил ла иляха иллаллахты көбүрөөк айтыш керек. Алланын жалгыздыгын, бар экендигин, бир экендигин. Анан Алла Тааланы жалп жонунан көбүрөөк зикир кылыш керек. Зикирлеринин ошол башында, катарында
La ilahe illallah Muhammad Rasulullah турса, андан кейін Субханаллаху бихамди, Субханаллахил азим, Алла Тааланы арулап тақтай тұрған дуалар. Анан үчүнчү кезекте ошол ла хаула ва ла куввата илля билля. Бейиштин кем байлыктарынын бири болот бул дуа. Ошол дуаны көбүрөөк айтып, ибадат кылктап күнөөдөн алыс болууга себепкер болот деген сөз. Жогоркуда мына хадис келген, Рамазан айында 4 нерсени көбүрөөк аткаргыла дебеди беле? Кечеки сабакта өткөнбүз аны. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи айткан, Рамазанда көбүрөөк 4 нерсеге маани бергиле өзгөчө. Ла илаха иллаллахты көп айтууга, истигфар, кечирим тилөөгө, ал эми өзүңөргө керек болгон эки нерсе бейиштин төрүн сурап, тозоктун отун болуп күйүп калуудан сактангыла деди. Анан бул экинчи нерсе болду, көбүрөөк Аллах Тааланы эсте. Үчүнчү маселе, Рамазан бизден талап кылынган нерсе алексар менен садакат. Көбүрөөк садака чыгаш керек болот. Ар ким шартына жараша. Садака бул кошумча нафил. Ал эч кимге милдет эмес. Анан бай адамдар зекетин ушул Рамазанда чыгарганы жакшы болот. Мөөнөтү келип жетелек болсо дагы Рамазанда сооптуу болуп эсептелет да. Алымдар айтпадыбы, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи хадисин алып келип, бул айда өтөлгөн парздын сообу канча болот, нафил, кошумча ибадаттын сообу канча болот деп. Андан сырткары көбүрөөк садака чыгарсын. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи хадис бар, мынакей имам Тирмизи бизге жеткирип берип атат. Афдолу садака, садакату фи Рамадан. Эң жакшы садака бул Рамазан айында чыгарылып берилген садака дейт. Буга чейинки беттерде да окуп өткөнбүз, Рамазан бул көңүл жубатуу, мусулмандын көңүлүн алуу, бир көңүлүнө, көкүрөгүнө сүйүнүч тартуулуу айы. Бул айда мусулман адамдын рызкысынын берекеси көтөрүлөт. Кадимкидей рызкысы берекелүү, жугумдуу болот деген сөз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи бизге үлгү, ал киши өзгөчө Рамазанда болуп көрбөгөндөй шунчалык жоомарт эле. Ла юсар ан шейин илля атаху. Имам Ахмад Муснадында алып келгендей, Рамазан айында Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ким эмне сураса, ага мындай тетири терс жооп кайтарбайт эле. Сөзсүз ошол талабына ылайык, мүмкүнчүлүгүнө жараша берет эле деп атат да. Рамазан айы бул кечирим, мээримдүүлүктүн айы, жана жоомарт, берешен болуунун айы да. Ким бул айда берешендиктин баягындай казынасын ачып алган болсо, Алла Таала дагы ушунчалык берекесин чачат. Ким Аллах Таала жараткан алсыз пенделерге мээрим төгүп жакшылык кыла турган болсо, аларды Аллах Таала кадимкидей өз мээримин алкап алат. Ким Аллахтын пенделерине жоомарттык, берешендик менен жакшылык кыла турган болсо, Аллах өзүнүн чексиз казынасынан кадимкидей берекелерин ачат деп атат. Андан кийинки маселени Кудайым буйрса биз эртеңкиге токтотолу, кичине ден соолукка байланыштуу. Мына ушул адептерге биз көңүл бурушубуз керек. Жалпы Куранды көп окууга, муну конспекттелеп алалы, зикир кылып, жалпы Алла Тааланы эстөөгө, ла илаха иллаллахты айтууну, кечирим суроону, андан кийин садака көп чыгарууга аракет кылышыбыз керек болот. Кудайым буйрса эртеңки сабакта, анан Рамазанга аман эсен жетсек дагы улантып кете бермекчибиз. Аллах Таалам ушул Рамазанга аман эсен жетип, Аллахка жакшынакай кулчулук өтөп, ибадаттарды кылып, ушул Рамазандан такыбачылык сабагын, туруктуулук сабагын үйрөнүүнү Кудай Таалам жалпыбызга насип кылсын. Ар кандай кырсык балелерден, апат, аламат кырсыктардан өзү асырап сактаган болсун. Рахметке.